Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыздар. Эл ишенимин актайм деген депутаттар ант беришип ишке киришти. Жогорку кеңештин төрагасы, орун басарлары, комитет башчылары шайланды. Алдоонун улам жаңы жолун тапкан шылуундар, миллиондогон акчага алданып акыйкат издеген жарандар, өлкөдөгү каржылык сабатсыздык качан жоюлат? Калааны каптаган ыш, өнөкөт ооруларды күчөтүп, астма, аллергия, жүрөк кан тамыр илдеттерине алып келген кара түтүн кесепети. Эл ишенимин актайм деп келген депутаттар ант берип 17 декабрда Жогорку кеңештин 8 чакырылышы расмий ишке киришти. Парламенттин имаратындагы салтанатта Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров 87 депутатка төш белги күбөлүктөрүн тапшырды. Жаңы эл өкүлдөрү ант берүү аземинде кагаз карабай жатка айтса, айрымдары жаттаган сөздөрүнөн адашып, эл алдында сүрдөп бир сөзүн 2-3 жолу кайталап, толкундангандан күбөлүктөрүн колдорунан түшүргөндөр болду. Өлкөнүн мыйзам чыгаруу органынын ант берүү салтанаты президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы баш болгон өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда өтүп, азем түз эфирде көрсөтүлдү. Жаңы чакырылыштын депутаттарын президент Садыр Жапаров куттуктап, элдин алдында берген анттарына бекем болууга чакырды. Мамлекет башчысы парламентаризмдин башынан кечирген күндөр, басып өткөн жолуна токтолуп, жаңы депутаттарды өкмөттөгү кадр саясатына кийлигишпөөгө, жеке маселени саясатташтырбай мекенчил болууга чакырды. Парламент алгачкы отурумда эле спикер орун басарларын шайлап, депутаттык топторду түзүүгө жетишти. Ошондой эле 8 комитет түзүлүп, анын жетекчилери орун басарлары шайланып, курамы түптөлдү. Жыл тогушоор мезгилинде жаңыдан кызматка киришкен депутаттар 8 чакырылыштын ишмердүүлүгүнүн башталышы туурасында алдыдагы материалда сөз болот. Узап бараткан аптада Жогорку кеңешке шайланып келген 8 чакырылыштын депутаттары ант берип расмий ишке киришти. Алгачкы отурум парламенттин регламентине ылайык шайланып келген депутаттардын жаш курагы боюнча эң улуусу Гүлай Машрапованын төрагалык алдында гимн менен башталды. Андан кийин шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров эл өкүлдөрүнө төш белги күбөлүктөрүн тапшырды. Ант берүү аземинде кагаз карабай жатка айткандар, эл алдында сүрдөп бир сөзүн улам кайталагандар, толкунданып күбөлүктөрүн колдон түшүргөндөр болду. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын Урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү мандат алып, ант берүүңүздөр менен жана депутаттык ыйгарым укуктарыңызды аткарууга киришкениңиздер менен куттуктайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы сиздерге жалпы республикабыздын өнүгүүсү үчүн элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган мыйзамдарды кабыл алат деп ишенебиз жана жооптуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Андан соң мыйзам чыгаруу органына шайланып мандат алган депутаттарды президент Садыр Жапаров куттуктап, берген анттарына бекем турууга чакырды. Өлкө жетекчиси өз сөзүндө Кыргыз парламентинин басып өткөн тарыхына токтолуп, убагындагы парламенттик система учурунда орун алган саясий коррупциянын өскөнү, партиялык тизме менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү депутат болуп, 10 жыл бою фракциялардын кызыкчылыгындагы кызыл чеке талаш тартыштар, парламент депутаттары кадр маселесине кийлигишип, буйрук берип келишкенин айтып, жаңы чакырылышты андай жолго түшпөөгө, эгер олуттуу кемчилик болсо ачык сындаш керектигин айтты. Мамлекет жетекчиси мындан ары парламенттеги фракция комитеттерге министрлер өзү келсин деген талап коюлбаш керектигин, алардын ордуна орун басарлары же тийиштүү кызматкерлери менен иштесе болоорун белгиледи. Мындан сырткары шайлоо системасына токтолуп, бул жараянга элдин катышуусу төмөн болуп жатканын айтты. Элдин катышуусу активдешет, 70%-га чыгат деген үмүтүбүз, болжолубуз бар эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошондуктан балким
милдеттендирүү чараларын киргизебизби, же башка ыкмаларын издейбизби, айтор эл журтубуздун шайлоого жигердүү катышуусун камсыз кылуу үчүн жаңы мыйзам керекпи деген ой жаралууда менде. Добушун сатып аткандар менен сатып алып жаткандарды көрүп, төбө чачым тик турду кылыктарына. Мына ушундан улам бизге интернет аркылуу үйдөн добуш берүү ыкмасын өтүү эрте экенине ынандым. Эл өкүлдөрүндө дагы бир көндүм адат болуп келген терс көрүнүш деп токтолгон өлкө жетекчиси депутаттарды өкмөттүн же республикалык бюджетти кабыл алууда соодалашууга барбоого чакырып, буга анын айылына 1 километр жолду асфальттап бербесе отчетуна каршы добуш берем деп коркутуп үркүтүүлөр болорун мисал келтирди. Мисалы, менин айылыма 1 километр жолду асфальттап бер, болбосо отчетуңа каршы добуш берем деп коркутуп үркүтүүлөр болгонун мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Ошентип натыйжада 1 километр жол асфальтталып кеткен учурлар көп болгон экен. Мектеп, бала бакча, спорт залдарды курууда дагы ушундай көрүнүштөр бар экен. Мисалы, бир айылда жакшынакай мектеп, бала бакча, спорт залдары турса деле жанына кошумча имарат салдырып алган айылдар бар экен. Албетте ошол айылдан чыккан депутаттын же министрлердин көмөгү менен жасалган иш да бул. Ошол эле маалда кошуна айылдарда эскилиги жетип, балдарды окутууга мүмкүн болбой калган 70-80 жылдардагы курулган мектептер турат. Ал эми түштөн кийинки жыйында парламентте депутаттык топтор түзүлүп, Нурланбек Азгалиев Атажурт, Кундузбек Сулайманов Мекенчил, Акылбек Түмөнбаев Элдик, Нурбек Сыдыгалиев Адилет Кыргызстан, Жанар Акаев Ала Тоо аталышындагы депутаттык топтордун жетекчиси болуп шайланышты. Элвира Сурабалдиева, Болот Ибрагимов, Эрулан Көкулов депутаттык топторго мүчө болушкан жок. Андан соң парламентарийлер жогорку кеңештин төрагалыгына номер 15-округтан шайланган Нурланбек Тургунбек уулунун талапкерлигин карап, жашыруун добуш берүүдө 87 депутаттын 84-ü макулдугун билдирген. Жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынган соң жаңы шайланган мыйзам чыгаруу органынын төрагасы эл өкүлдөрүн депутат болуп шайланышы менен куттуктап, ага ишеним көрсөтүп, парламенттин төрагасы кылып шайлаган кесиптештерине ыраазычылыгын билдирди. 8-чи чакырылыштын төрагасы кылып, мага чоң ишеним менен колдоо көрсөтүп, жогорку кеңештин төрагалыгына шайлаганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип, өзүмдүн буга чейинки билимимди, тажрыйбамды жогорку кеңештин, парламенттин мындан аркы кадыр баркын өстүрүүгө жана коомдогу, өлкөдөгү ролун татыктуу аткарууга бардык күч аракетимди жумшайм. Регламентке ылайык андан кийин жогорку кеңештин түзүмү каралып, тармактуу комитеттер бекитилди. Убактылуу бирдиктүү комитеттин төрагасы Улан Перимов жаңы 8-чи комитетти эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык саясат комитетин түзүү сунушун киргизип, депутаттар парламентте мурда иштеп келген комитеттерин, ошондой эле сунушталган жаңы комитетти колдошту. Төраганын биринчи орун басары болуп Чыңгыз Ажыбаев шайланса, Карим Ханжазе жана Жылдызбек Таалайбек кызы төраганын орун басарлары болушту. Ал эми жаңы шайланган эл өкүлдөрүнөн кайсы маселеге көңүл бурушаарына кызыгып көрдүк. Мен өзү социалдык адис болгондуктан социалдык маселелерди албетте элдин көйгөйүн көтөрөм. Соц проблемалары өзүм буюрса ошол социалдык комитетке барайын деп атам. Саламаттык сактоо тармагына абдан чоң суроолор болду. Социалдык маселелерге, ошол эле жөлөк пулдарга, баатыр энелер боюнча, үй бүлөлүк зордук, зомбулуктар боюнча. Саламаттык сактоо, билим берүү жагынан ушу элдин көйгөйлөрү ошол экен. Эң биринчиден жол курчтарына. Эң биринчиден. Анткени сиз билгендей, шайлоо бүткөндөн бүгүнкү күнгө чейин жаңылышпасам 10го жакын адам каза болду. Бул биздин кичинекей өлкөбүзгө аябай көп да. Жашоого шарттарын оңдоого, ошол эле жана ипотека, гектин маселелер абдан көп. Мен да өзүмдүн юридикалык сферама жакыныраак ошол жака иш алып барам, укук тартиби боюнча. Бирок бул экономика маселелерин да караштырабыз. Таза суу, жол, жарык, ирригация сыяктуу бир катар. Билим берүү, медицина, буга чейинки ушул жөлөк пулдар. Отурумдун экинчи күнүндө парламентарийлер тармактуу комитеттердин орун басарларын дайындашты. Ошондой эле бул аптада парламентте түзүлгөн 8 комитеттин курамы бекитилип, төрага орун басарлары шайланды. Анда дээрлик ар бир депутаттык топ сунуштаган талапкерлер тандалып, билимине, тажрыйбасы, адистигине ылайык келерин эске алып, комитеттерге жетекчи орун басарлыкка шайланышкан.
Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Парламенттин жаңы чакырылышы кызматка киришкени менен көтөргөн демилгелери, сунуштаган долбоорлору андагы депутаттардын деңгээлинен көз каранды экени белгилүү. Анткени өлкөнү коррупциянын сазынан сууруп чыгаруу машакаты күчөп турган маалда элди алдамчылардын торунан, шылуундардын амалдарынан адаштырууда чоң көйгөй болуп жатканы талашсыз. Соңку жылдары каржы пирамидасы, телефон шылуундарына алданып жабыр тарткандардын саны эбегейсиз. Мындан улам алдамчылар чара көргөн күчөтүү мыйзамы, катаал жаза гана алдамчылардын санын азайтпаса, азырынча шылуундар менен күрөшүүдө натыйжа жетишерлик эместей. Элдин да каржылык сабаттуулугу төмөн. Мындан улам шылуундарда өздөрүнүн схемаларын күндөн күнгө өркүндөтүп, жаңы ыкмаларды колдонууга өтүүдө. Шылуундарга алдангандардын көбөйгөнүн адистер өлкөдө оңой каражат табуу жолдоруна бөгөт коюу үчүн бирдиктүү борбордун жоктугун, сабатсыздык көйгөйдү мындан да курчутуп жатканын айтышат. Андыктан кыргыз өкмөтү эл алданып бүткөндөн кийин эмес, алдын алуу аракетти активдүү жүргүзүүсү маанилүү. Ал эми укук коргоо органдары жарандарга кайрылып, тез жана кепилденген киреше тууралуу сунуштарга ишенбөөгө чакырат. Оңой акчага азгырып жарандарды сыздаткан финансылык каржы пирамидасы тууралуу кесиптешим Алина Жапаркулова кененирээк токтолот. 500 миң киргизгендер бар экен арасында. Болгону аз гана баштапкы сумма салып, тез эле байып кетесин деп каржы пирамидасы аркылуу алдамчылык менен алектенген шылуундардын саны күн санап көбөйдү. Ал эми алардын бал тилине алданып, азгырылып кеткен жарандардын саны миң деп саналат. Алсак жакын каралып деле жарнама көрүү аркылуу акча табасыз деп жарандарды акча салууга үндөп, алдамчылык кылууга шектелип, Вумел Кежи компаниясынын негиздөөчүсү 1958-жылы туулган Жаран кармалды. Бүгүнкү күнгө карата бул иш боюнча Ленин райондук милициясына жабыркаган жарандардан 256 арыз келип түшкөн. Дагы бул компаниядан жабыркагандардын саны өсүшү күтүлүүдө. Анткени эл эмне дейт деп туугандарынан айбыгып, арыз жазуудан тартынып жүргөндөр көп экени айтылууда. Алардын бири өзүнүн атын атагысы келбеген Ош облусунун тургуну. Ал дагы башкалардай болуп эле бул компаниянын кантип тузагына түшүп калганын аңдабай, банктан насыя алып, жалпы 100 миңден ашык суммага жакын каражат салган. Эми болсо насыяны кантип төлөйм деп башы маң болуп турган чагы. Акчалар жарыялай баштадым жаңылга жакын. Алардын планын биз билбеппиз да. Аябай акциялары жумуктууда эле да. Мисалы A3'түн баасы 27 болсо алар A4 дегендер болот да, күнүнө 8 миң кала турган. Ошолордун баасын төмөндөтүргөн, 120 миңдикти 69.600 кылып салган да, арзандатып койгон. Адам баягы биз аз акча чыгарып атканбыз да башында. Мисалы чыгарганыбыз бир жумада 720 сом чыгарат элек, A2дегилер 1720 сом чыгарышат эле да. Ошого ишенип жүргөн A4 өтсөк деле ошону чыгарабыз деп баардык акция мезгилинде ура командасыны кызытып өткүлө деп адамдар агылып кирип атса жөн тура албай өтүп жүргенбиз да барыбыз. Биз жалган нерсени алдап 17 сатылат деди. Ошентип эле азгырылып, аябай тирелат уттук 150 миңге чейин. Бирок ошол боюнча жабылып, банкрот калып да кайда. Интернет шылуундарына катар эле Кыргызстанда оңой акчага азгырып жарандары сыздаткан финансылык каржы пирамидасынын түрү дагы пайда болуп, жарандарды алдоо күчөп жатат. Эң өкүнүчтүүсү аларга алданып, бүтүндөй каражатынан, мүлкүнөн кол жууп, банкрот болдук деген жарандар дагы жок эмес. Мындан улам өлкөдөгү экономист-финансисттер жарандарга кайрылып, деги эле оңой акча жоктугун эске алуу керек дешет. Ошондой эле адистер финансылык пирамидага алданбоого жана оңой каражат табуу жолдоруна бөгөт коюу үчүн бирдиктүү борбор түзүп, аны өкмөт өзү колго алыш керектигин айтышты. Анткени адистер эл алданып бүткөндөн кийин эмес, алдын ала чараларды көрүү керек. Ал үчүн өкмөт активдүү иш алып баруусу кажет экенин белгилешет. Оңой акча жок. Оңой акча табам деген кумар ойногондор, лотереядан утуп алам деген үмүт менен жашаган кишилерди алдап кетип атышат да. Ошондуктан буларды алдоого жол бербеш үчүн бизде финансылык разведка бар. Бизде салык инспекциялар бар. Атайын органдардын баары катуу иштеш керек. Бирдиктүү бир центр түзүшүбүз керек деп мен ойлойм. Бизде мына противодействие терроризму деген атайын бир центр бар. Госкомитет национальной безопасности ашында. Ошол сыяктуу бирдиктүү бир центр куруп, элдин баарын алдын ала ушу финансылык пирамидага алданбоого жана ушундай оңой акча табуу жолдорунун баарына бөгөт коюуга бир центр түзүп, ошону өкмөт колго алыш керек деп эсептейм да.
Өлкөдөгү юристтер болсо бул көйгөй бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнө жүзү боюнча негизги маселеге айланганын айтышат. Күч органдары тынымсыз күрөшүп келгени менен алданган жарандар азайды деп айтууга болбойт. Анткени каржылык сабатсыздыктын кесепетинен жеңил оокатка азгырылып дагы деле алдангандар арбын. Ошондуктан юристтер бүгүнкү күндө ар бир жаран жаш кары дебей сөзсүз каржылык сабаттуулукту үйрөнүүсү маанилүү экенин, мындан сырткары жарандарды алдап сызга отургузуп кеткендерге карата жазаны дагы күчөтүү керек деп эсептешет. Бирок тилеге каршы уюштурган адамдар көп учурда Кыргызстанда болбой калат. Өзүңөр билесиңер, негиздөөчүлөрү. Ортодогу баягы дроперлер деп коет, же баягы ортодо иш кылгандар, агитатордор сыяктуу эле. Жок, бул жакшы экен деп өзү дагы ишене алат. Акыркы акчаларын беришип, мейли акчалары, акыркы мүлктөрүн дагы берип, кредиттерге салгандар да биз аябай көп көрүп калдык да. Ошол себептен сөзсүз бул дистанциялык катарында дагы дистанционно жоопкерчиликке тартуу, анан ошол эле учурда мисалы үчүн чек ара болбош керек деп ойлойм да. Например, Кыргызстандан чыгып кетиптир. Ошол себептен мисалы үчүн жоопкерчиликке тарта албайбыз деген маселе коюлбаш керек. Бирок тенденциясы көрсөтүп келип атат, каякта болбосо дагы ал киши сөзсүз 1 жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү жоопкерчиликке тартылат экен. Ал эми муфтият болсо каржы пирамидасы негизи эле шариатка, динге туура келбей турганын айтат. Муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысынын айтымында бардык адам тез байыганды жакшы көрөт. Бирок жашоонун өзүнүн мыйзам ченемдери бар экенин эске алуу керек. Андыктан муфтияттын өкүлү жалпы жарандарга кайрылып, алданып калбаш үчүн акча сунуштап, байып кетүүгө ишендирген ар кандай азгырыктардан оолак болуу кажет экенин эскертет. Анткени муфтият сизге өтө кымбат баалуу пайыздарды убада кылган болсо, бул чоң каржы пирамидасы деген белгидейт. Булар дайыма кызыктырат да, силер акчаңарды алып келгиле, биз көбөйтүп беребиз дейт. Биз реалдуу карай турган болсок, мына Кыргызстанда азыр банктар эле 14-15 берет да. Бул жылдык киреше. Ал эми ушул 50% берем, 100%, 200% берем деген бул бир сигнал да, бир белги. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, бардык кайрылуулар мыйзамда белгиленген тартипте каттоого алынып, тергөө кызматы тарабынан алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ошондой эле Vimel KG компаниясынын кеңсеси мөөрлөнүп, тергөө үчүн маанилүү болгон документтер жана компьютердик техника алынган. Ал эми бүгүнкү күндө жалпы келтирилген материалдык зыян эсептелип такталып жатат. Белгилей кетсек, ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы Vimel KG компаниясынын ишмөөдүүлүгүнөн жабыркагандар билдирген жалпы зыяндын көлөмү 20 миллион сом тегерегинде экенин билдирген. Айрым үй бүлөлөр жалпысынан 1 миллион сомго чейин каражат салган учурлар да болгон. Бирок чыныгы чыгымдар мындан да кыйла жогору болушу мүмкүн. Бул тууралуу ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери Чолпон Назаркулова маалымат каражаттарын айткан. Анын айтымында божомол боюнча өлкөдө жабыркагандардын саны 10-12 миң адамга чейин жетиши мүмкүн. Компания 40-ка жакын кеңсе аркылуу иш алып барган, алардын ар биринде 200-300дөн катышуучу катталган. Бүгүнкү күндө тергөө иштери улантылып, каржы пирамидасынын ишмөөдүүлүгүн чыныгы масштабын аныктоо үчүн укук коргоо органдары көп сандаган арыздар менен иш алып барып жатканы айтылат. Ал эми башкы прокуратуранын билдиришинче, Vimel компаниясы боюнча жалпы 3 алдамчылык фактысы менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканы айтылды. Деген менен укук коргоо органдары жарандар этият болууга, тез жана кепилденген киреше тууралуу сунуштарга ишенбөөгө чакырат. Анткени эч кандай тобокелчиликсиз жогорку пайда убада кылуу каржылык пирамидалардын негизги белгилеринин бири болуп саналарын эскертүүдө. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Өлкөдө элди каржалткан дагы бир маселе бар. Ал элдин саламаттыгы. Бейтаптардын оор илдетке чалдыгып каражат жетишпестиктен натыйжалуу дарылана албагандыгы, анын кесепетинен оору өтүшүп же чет жакта операция жасатууга муктаж болуп жаткандыгы бүгүнкү коомдогу олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Ал эми калк саламаттыгынын начарлашына учурда медициналык текшерүүдөн өтпөгөндүгү, экология, тамак аш өңдүү бир нече себеби бар экендиги белгилүү. Эң башкы маселелердин бири көптөн бери жарытылуу чечилбей келген баш каладагы ыш көйгөйү да мунун бирден бир себеби. Күн сууктаган маалдагы кара түтүндү жарандар этибар албаганы менен экологдор абалы жылдан жылга начарлап баратканын эскертип, адистер таза эмес абадан дем алуу элдин саламаттыгына доо кетирип, билинбеген ооруларды пайда кылса, айрыкча кыз келиндер, кичинекей балдар, орто жаштан жогорку курактагыларга коркунуч алып келерин айтып келишет.
Өкмөт кара түтүн көйгөйүнө каршы күрөш күн жылуу мезгилинен тарта көрүлүп, атайын каражаттар бөлүнүп жатканын байма-бай жарыялап келет. Ал эми тиешелүү министрликтерде абанын сапатына байланыштуу жыйындар өткөрүлүп, алдын алуу чаралары көрүлүп жатканы айтылат. Негизи эле бийлик бүгүнкү күндө абанын сапатын жакшыртуу үчүн эмне чараларды жана кандай кадамдарды жасоодо? Кененирээк кесиптешим токтолот. Өлкөдө жыл сайын айрыкча жылытуу сезону башталган учурда Бишкекти каптаган ыш кара түтүн күч алып, экология маселеси курчуп, борбор кала дүйнөдөгү абасы кир шарлардын сап башына чыгат. Бирок өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидрометеорологиялык кызматы бүгүнкү күндө борбордо абанын сапаты мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла жакшырганын, бирок 100%га жакшырды деп айтууга болбосун билдирди. Адистин айтымында Бишкектеги чакан станцияларда орнотулган абанын сапатын ченегиштердин көрсөткүчүн күн сайын карап турушат. Мындай станциядан шаарда 7 бар. Жалпы Кыргызстан боюнча бизде 14 стационардык пост бар жана бир автоматикалык станция бар. Алардын жалпысы 7-сү Бишкек шаарында жайгашкан жана 7-сү ар кандай шаарларда жайгашкан. Жана биз күнүнө анализ жүргүзөбүз жана автоматтык станция автоматтык түрдө иштеп, бизге данныйларды автоматтык түрдө берип турат. Ал эми Бишкек мэриясынын шаардык чарба департаментинин экология жана шаардык чөйрөнү жакшыртуу бөлүмүнүн башкы адиси Жандыбек Кубанычбековдун айтымында ыш көйгөйү деги эле экология маселеси кала башкармалыгынын такай күн тартибинде турган маселелердин бири. Мындан улам бүгүнкү күндө бул көйгөйлөр чечүү максатында тынымсыз күрөш жүрүп жатат. Алсак 2023-жылы дизелдик отун менен иштеген болжол менен 4000 маршруттук такси каттамдан толугу менен чыгарылган. Ал эми 2022-жылдын аягынан бүгүнкү күнгө чейин газ мотордук отун менен иштеген 1000ден ашык автобус жана 120 электробус сатылып алынган. Эми бул жасалып жаткан чаралардын натыйжасында ушул жылы борбор калабыздын абасы кыйла жакшырганы айтылды. Бирок шаар бийлиги бул ыш маселеси чечилмейинче дагы иштер улана берерин кошумчалайт. Жакын арада эле дагы 95 автобус келди. Жакын арада борбор калабыздын жолдоруна чыгып башташат. Ошол эле учурда газдаштыруу конуштарды, буга бизге кошулган конуштарды газдаштыруу боюнча Бишкек шаарында 105 конуш бар. Ошонун 54-ü азыр газга кошулуп, анын ичинен газ менен колдонгондагы абоненттер көбөйүп атат. Ошол эле учурда жашылдандыруу боюнча дагы иштер алгылыктуу жүрүп атат. Бул жылдын башынан бери 18 миңден ашык көчөт отургузулду борбор калаада. Абанын негизинен жер тамдарда жагылган отун, жылуулук электр борборунун түтүнү жана автоунаа булгай турган айтылып келет. Буга байланыштуу экология министрлигинин атмосфералык абаны коргоо боюнча бөлүм башчысы Нурсултан Ташбек уулу жыл сайын Чүй облусу менен Бишкекте майда көмүр алып кирүүгө, сатууга, сактоого жана колдонууга тыюу салынганын айтты. Анын айтымында министрлер кабинети атмосфералык абаны коргоо боюнча айрым чаралар жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык көлөмү 13 мм чейин болгон көмүрдүн баардыгына тыюу салынган. Анткени бул фракциядагы чачма көмүр деп аталат. Ал арзан болгону менен көп чаң чыгарат, тез күйүп кетет жана атмосфераны булгайт. Ошондуктан аны үй шартында колдонуу сунушталбайт. Эң негизги көйгөй болуп, бул ыш түтүн маселесинин көйгөйү бул көмүр отун пайдаланууда, жагууда. Кыш жылытуу мезгилинде ошол көмүр отундан пайда болот. Андан кийин эле транспорт каражаттарынан чыккан чыгымды газдар, ал боюнча да иштер жүрүп атат. Азыркы күндө ошол сунушталып, жана катализаторлорду кандай бир жолдорун мамлекеттик механизм иштеп чыгуу боюнча дагы Бактыргеш Төрөбаевдин да тапшырмасы бар. Ошол боюнча дагы тийиштүү мамлекеттик органдар иштеп жатат. Бул кара түтүн маселесине кайдыгер карообоо керек. Анткени медицина жаатын эксперттер кара түтүндө кир жана улуу зыяндуу газдар бар экенин ар дайым эскертип келишет. Адистердин айтымында кара түтүн адамдын эң биринчи дем алуу органдарын жабыркатып, өпкөгө кирип сезгенүүнү пайда кылат. Ошондой эле кир булганын чаба келечекте астма, ар кандай аллергиялык ооруларды жана жүрөк оорусун, инсульт коркунучун жаратат. Смог бул деген кир, уулуу аба. Анын курамында өтө кичинекей көрүнбөгөн бөлүкчөлөр жана зыяндуу газдар бар да. Дем алууга зыян эң биринчи. Смог өпкөгө кирип сезгенүүнү пайда кылат да. Сиз дароо жөтөлүп тамак оорушу мүмкүн. Узак мөөнөтү келечекте бул астма, ар кандай аллергияга жана мындай өнөкөт бронхитке алып келет да. Жүрөк жана кан тамырларга дагы зыян тийгизет смог.
смогтун эң кичинекей вот бөлүкчөлөрү канга кирет. Бул жүрөк оорусу жана инсульт коркунучун жогорулатат да, жана кан басымынын жогорулушуна алып келиши мүмкүн. Өлкөдө экологдор болсо өкмөткө дал ушул кара түтүн көйгөйү боюнча канча жылдан бери коңгуроо калып келет. Анткени акыркы учурларда борборду каптаган кара түтүн кесепетинен жарандардын ден соолугуна олуттуу зыян жаратып, кооптуу оорулар көбөйүп жатат. Эколог Айгүл Ырсалиеванын айтымында көбүнчө кир булганча абадан жаш балдар жабыркап келет. Ошол эле учурда эколог ара төрөлгөн балдардын көбөйүп жатканы жана тукумсуз көйгөйү дагы дал ушул булганыч абанын терс таасиринен деп эсептейт. Мындан улам эколог бул маселеге кайдыгер карабай, Бишкектин экология маселесин чечүү үчүн аны жалпы карап, комплекстүү иштер жасалыш керек деген ойду айтты. Бул түтүн бул туруктуу болот, алар эч качан абада эрибейт, алар учуп гана жүрө берет да. Анан биздин организмибизге баягы келет дагы, анан дем алганда дем алуу аркылуу ушунда келет дагы, анан ошол жерди чиритип, анан бара-бара ракка айландырат да. Анан тышкары ошол дем алуу органдарыбыз начарлайт. Өпкө боор, андан кийин ошо эндокринологиялык органдарыбыз анан жүрүп отуруп ошо ракка алып келет. Анан мээнин иштешине, мээ анткени таза абада дем алыш керек да, мээнин иштешине мээге өтө чоң таасирин тийгизет да. Жогоруда айтылгандай, соңку жылдары Бишкекте айрыкча жылытуу мезгилинде ыш негизги көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Тагыраагы көйгөйгө айланган ыштын кесепетинен борбор кала жылдан жылга абасы кир шааларын сап башынан түшпөй келет. Ал эми өкмөт болсо бул кара түтүн маселесин жоюу боюнча аракеттерди көргөнү менен азырынча бул маселе толук чечиле элек. Алина Жапаркулова, Нурсултан Адыразаков, Жума Баян. Узап бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.